Раз, два, три, нұры. Меня қойды. Ар бир кесиптин өзүнө тиешелүү кыйынчылыктары жана ошол менен катар сыймыктана турган жактары бар. Бир талантты таптап, андан ийгилик жаратуу үчүн бүгүнкү өз кесибинин мыктысы Талантбек Арзиев агай. Ал балалыктан агаларынан көрүп, көксөп жүргөн кесибинин мыктысы. Каарманыбыз спорттун бокс түрү менен эмгектенип жүргөнүнө 15 жылдан ашты. Мен бала кезимден эле өзү биз 6-1 тууганбыз да. 6-1 тууганбыз, бардыгы уул. Анан ушул үй бүлөбүз менен биз 4 агабыз, 4-өбүз тең боксербуз. Бул бардыгыбыз ошо Кыргызстандын намысын колдоп, көптөгөн мамлекеттерде Кыргызстандын желегин желбиретип, үй бүлөбүз менен как династия катары ушу Кыргызстанга өзүбүздүн салымыбызды кошуп келе атабыз деп ойлойм да. Ушу кичинемеден бери эле ушул өзүм жакшы, өзүм ушу тарбиялчы болсом, ушу мен дагы ушу агайларга окшоп мен дагы жакшы мушкелер чыгарсам, ушу Кыргызстанга өзүмдүн колуман келген салымымды кошсом, ушул агайым мени тарбиялады деп мындай суктанып, мындай өзүнчө бир рахат ала турган, өзүмдүн бир жакшы окуучуларымды чыгарсам деген үмүт менен жүргөнмүн да. Акыры ошол өзүмдүн ниет койгон ниетиме жеттим. Ошо азыр ушул убакта азыр машыктыруучу болуп иштейм. Ошо колуман келген Кыргызстанга болгон жакшылыгымды алып келатам да ушул мезгилге чейин. Dur, buna. Dur. Buna pütü çap. Bang, buna. Bunday. Men алгачкы биринчи баштаган мезгилим ушу 3-классыма баштаганмын. Ушу агаларымды көрүп, аларды ээрчип, мен дагы апам кой десе дагы бар болсо, ушу агаларым ээрчип, ошол тренировка мезгилинде апам бизди үйдүн ичинде камап туруп, сыртынан култап койчу. Ошого да карабастан биз айнек дерезени ачып, терезеден качып, ошондой кылып машыгып жүрдүк да. Агаларым көрүп, иниси өсөт дегенде, агаларымды көрүп, мен дагы ошо артынан ээрчип, эч убакта ошо жаман болбодук. Ошо колубуздан келишинче ошо Кыргызстанга болгон салымыбызды кошуп келе атабыз. Өз учурунда мыкты машыктыруучулар деп эсептеген, өз агаларынан сабак алган Талантбек мырза кыргыз элинин желегин бир катар өлкөлөрдө желбиретип келген. Бул ал учурда өзүнүн спорттук бокс түрүнө өзгөчө күч жумшап, машыгууларды кылдат аткарып, алдыңкы орундарга жетишип келгендигин эске салды. Бишкек шаарында өткөрүлөт эле ошол мезгилдерде. Азыр бардык аймактарда азыр график боюнча кайсы аймак Кыргызстандын биринчилигин өткөрөм десе, ошол аймактарда өтөт азыр. Мурун ошо биздин мезгилде бир гана ошо Бишкек шаарында өтчү, Кожомкул спорт сарайында өтчү. Ошол жерде биринчи эң кыйын болгону ошо Кыргызстандын биринчилигинде ошо финалда орус бала менен Колесников деген бала менен урушка ойногонмун. Ошол бала менен эң мындай кыйын мезгилим ошол болгондо эсте кала турган. Ошондо ошо Кыргыз Республикасында ошол мезгилде ошол жеңишти утуп чыкканбыз да. Ошо Кыргызстандын биринчилигинде. Эң кыйын болгону ушул мезгил болду. Бокс деген спорттун түрү бул оор спорт экен да бул. Бул анча-мынча инсан бул спортко чыдабайт деп ойлойм да. Өтө оор спорт, кыйын. Буга только ошол мээнет кылсаң гана жетишесиң да. Мээнеттин аркасынан ушул жеңиштерге, көптөгөн жеңиштерге жетиштик. Бул жеңиштин аркасынан колдорубуз сынды, мурдуларыбыз сынып кетти, бунун аркасынан көптөгөн травмалар болду. Ошолорго карабастан ушу
Ал мезгилде дагы эме ушул союз бузулган маал эч мына адамдарга дагы мындай не только бул бир жерге мелдешке барыш, даже адамдар өздөрүнүн мына курсагына тамакка тапканы акча проблема болуп калган мезгилде да перестройкалар болуп, biz как раз ошо биз окууну бүткөн мезгилдерде перестройка деген нерселер болду, союз бузулуп кетти, элдин жашоосу өтө кыйын болуп кетти. Ошо мезгилдерге карабастан ушу агалары менен кошо бирге барып, кыйынчылыктарды өткөрүп, көптөгөн жакшы ийгиликтерди жаратып келе атабыз ушул мезгилде. Спорт адамды күчтүү адам гана кылбастан психолог, сабырдуу, көрөгөч болууга тарбиялайт. Аны алгачкы беттештерде ата-аңдаштар менен күч сынашууда байкаган каарманыбыз бүгүнкү спортто тандаган эр азаматтарга башка тармактардан да талыкпай билим алуусун дайым айтып келет. Мисалы, мен балдарды ушундай тарбиялайм да, мен азыр өзүмдүн колумда жүргөн балдар бир эле ушул бокс менен эле чектелбестен, ушул бала дагы кандайдыр бир окуу жайларда окуп, жогорку окуу билимдүү болуш керек. Мен азыркы ушул айткан Имамназар Мырзахит деген балам, баягы финалист Азия балам, азыр ушул мезгилде мына Кыргыз Өзбек университетинде окуйт. Ошол жерде быйыл Кудай кааласа бүтүп уже. Андан кийин ушул Араванскийде англис тили бар, инфак бар. Ошол жерде дагы ушул англис тилин ушул кошо сабактарды алып кетет. Кудай кааласа мен өзүм эле бир эле ушул бокс эле танда, бокс менен эле жүр дебейин да. Буларга өзүнө жараша окууларын окуш керек, бала кичине грамотный болуш керек. Любой жерде азыркы мезгилде дипломуң жок болсо ишке да кире албайсың. Эч нерсе. Tak solidity. Dentro para viver alma como essa palavra precisar para solicino na rua da 9 жашымдан бери тренировка кылам. Тренировка баштаганыма 5 жыл болуп атат. Алмагайда, Талантагайда тренировка кылам. Жакшы ийгиликке жетиштик. Республикага бардык. Татарстанда болгон международный турнирге баргам. Бардык жерде биринчи местени алып келебиз. Өзбекстанда деле болгон международный турнирде деле биринчи местени алганбыз. Эми иншалла ноябрда боло турган Кубок Республикада иншалла биринчи местени алышка алып келебиз и Азияга кетебиз да, Дубайда болот. Иншалла утуп келишке аракет кылабыз. Бул бокстун тарыхы бул бизге чейин эле бул биздин көптөгөн мындай аттарын атап келсек, Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучулары Самарбек Бапанов деген агайларыбыз болгон да. Ошол Самарбек Бапанов деген агайларыбыз көптөгөн жерлерге барып, ушул бокс школаларын ачып, ушул биздин азыр Ош шаарында бокс жана оор атлетика спорт мектептери бар. Ошол жерге келип, ошо ал мезгилде спорт залдардын мындай состояниялары өтө начар болчу да. Биз ошо келип жүргөн маалда өтө начар. Ошого карабастан ушул агайларыбыз көптөгөн чемпиондорду өстүрдү. Мисалы атап кетсек, биздин мына азыркы ошол прокурор болуп иштеп жүрөт Халмырзаев Абдубакыт Алыбаевич деген СССР спортунун чеберлери. Ал мезгилде СССР спортунун чеберлери деген өтө аз болгон. Ошондой эле биздин бул жактан Икрам Мирбабаев деген агаларыбыз, өзүмдүн агаларым Абдубали жана Нургаз Арзиевтер деген агаларым бар. Ошолордун бардыгы бул жерде Маметов Медетбек Райымбердиевич деген агайыбыз бар, ошол министерстводо иштейт. Ошон азыр аттарын атап кетсем өтө эле көп. Мисалы ушу профессиональный бокста жүргөн биздин агаларыбыз, биздин дос балдарыбыз Алмазбек Райымкулов деген балдарыбыз бар. Америкада, Кошмо Штатында көптөгөн жеңиштерди багындырып келген балдарыбыз бар. Ошол жигиттерибиз аркылуу келип, ушул спортто Кыргызстанда түптөлдү деп ойлойм да.
Biz hazırkı mezgilderde şu baldарды 1. klassdan başlap kabul alabыз. 1. klassdan başlap şu baldарды tarbiyalap, жақсы жаққа tarbiyalap, өстүрүп, şu балдарга туура жолду көрсөтүп, балдарды аң сезимин өстүрүп, ушундай жакшынакай матч встречаларды бирге өткөрүп, соревнованияларды өткөрүп, şu балдарды ушуну тарбиялап келебиз, şu 1. класстан баштап. Мисалы, бизде адамдын возрастı 1. класстан баштап, ошо бала кайсы возрастка келсе, ошо возрастка чейин ала беребиз, кайсы эме болсо, жашты болсо. Адамдын самый главный кызыгуусу, умтулуусу керек да. Спортта жүрген адам, мисалы, жаштығынан эле ушташып, шоқтық кылып жүрген балдар, ушул спортқа келгенден кийин, кыйла өзүнүн жакшы жактарга үндөйт да. Потому что бул залда жүрүп, балдар менен бирге машыгып өткөргөн балдар, бул өзүнчө бир тарбия болуп эсептелет да. Балдар залдын өзүндө эле тарбияланып калат. Спорт залынын ичинде эле тарбияланып калат балачы. Көчөгө чыкканда мурдагы кылган, көчөдө бушташкан, көчөдө кылган кылыктарын уже көчөдө кылбай калат ал иштеринчи. Потому что бизде воспитание ушундай келет да балдарга. Талим тарбия берип, балдарды көчөдө бушташпа, көчөдө мындай жүр деп, анан жүрүм турумдары, ар бир кылган кыймылдары ушул оңолот да, мындай айтканда, жакшы жолго кетет балдардык. Сабырдуулук болот. Анан кийин бирөөгө мындай көз караш, сезимдер, жылуу маанайлар, жакшы жактары көп да. Бул спортто бул күч эле эмес да. Бул спортто биринчиден эмгек кылып, мындай кыйынчылыкка чыдаган балдар гана жакшы ийгиликтерге жетишет деп ойлойм да. Самый главный бул жерде выносливость деп коет, мындай эрктүүлүк керек да балага. Бул күч эч нерсени чечпейт. Адам баласында внутренний ички сезимдер болот, ички күчтөр болот. Ошо ички күчтөр күчтүүрөөк болуш керек. Ошондо бала кыйынчылыкка дагы, башка жакка дагы эч эмне болбосун, бардык кыйынчылыктарды басып өтөт деген ойдомун да ушулар балдарга. Бул ошол мезгилде мен Искусственный институт окуйт элем Бишкекте. Ошо Бишкекте окуп жүргөн мезгилинде бизде эң эле мындай ачык өткөрүлгөн бул прощальный союздун таркалып кеткан мезгилиндеги эң чоң турнир болгон Москвада. Ошо Москвада ошол 2-нчи местени алып, ошол жерде жакшы ийгиликтер жаратып келгенбиз. Мен өзүмдүн окуучуларыман азыр кеше жакында эле Ташкент шаарында өткөн Азиянын биринчилиги болду. Ошо Азиянын биринчилигинде күмүш медалдын ээси болуп келди. Финалист Азия болуп келди. Одан тышкары бул жерде Ахунов Жасур деген балам бар, Абдуллай Мухаммед деген балам бар, Иминов Абдрахман деген балдарым бар. Ошолор да Кыргызстандын чемпиону болуп келишти. Булар эми азыр өсүп келаткан жаш балдар. 2007, 2008, 2006 жыл балдар. Кудай калса ушул аркасынан дагы көптөгөн жакшы балдарыбыз чыгат деп үмүттөмүн. Буга чейин дагы Жейналиев Махмудали деп өзүмүн жакшы окуучуларым чыкты. Кыргызстандын, Россияларда көптөгөн эл аралык турнирлерден жеңүүчүсүлөр болуп келишти. Эми ушу турмуш тиричилиги экен азыркы мезгилде билесиздер. Ушу үй бүлөнү багам дейткен, ата-энем багайын деп анан кийин ушу Россия мамлекеттерине барып иштеш
ошол жакта дагы жөн жүрбөстөн ал жакта дагы ушул машыгууларды өткөрүп ошондой кылып жүрүшөт.